Демек, келемісіне балуандармен таныштыралы. Элдар Мурзабек улу 27 жаштагы балуан, Исхак Разаков атындагы спорт клубтан келген. Ал эми анын бет маңдайында турган Лейлектен келген Адылбек Эгемберди улу. Ал дагы 27 жашта. Демек, балуандар экотен биринчи разрядтагы спортчулары, жаш курактары бирдей. Ал эми кимиси кандай ыкманы, кандай күрөштү көрсөтөт. Байкайлы дегиче Элдар Мурзабек уулунун көргөн аракети, бирок азырынча балуандарга упай берилген эмес. Демек, бул жерде алар болушунча мыктылыгын көрсөтүүгө дагы басымдарды жасайт. Демек, кадырман мекендештер, биз болсо карбаштарды улантып көрөбүз, ар бири өз жүрүштөрүн улантат. Элдар Мурзабек жана Адылбек Эгемберди улунун ортосуна кармаштар. Эгерде кадырман телекөрүүчүлөр биринчи А килемдеги кармаштарды көрөмсеңиздер, анда Кыргыз спорту телеканалынын экинчи ссылкасындагы кармаштарды көрсөңүздөр болот. Биз болсо экинчи килемдеги кармаштарды көрөбүз. Бул жерде 70 кг чейинки салмак чембирдиктеги балуандар кармаштарын өткөрүүдө өтө көп спортчулар катталган. Эртеңки күндүн эсебинен дагы биз дал ушундай көптөгөн кармаштарды байкап көрөлү. Элдар Мурзабек улу менен Адылбек Эгемберди улу. Жана жыйынтык кандай болот? Байкайлы. Умтуллары бар. Жана Элдар Мурзабек улу. Соңку бир упайды алгандан кийинки жүрүшүн жасайбы? Жок, балуандар көпкө чейин кармашты. Мына 1,5 мүнөттүк убакыт соңуна чыгат. Өтө убакыттар таза каралып берилүүдө. Ашыкча убакыттар 1 секундта дагы ашыкча кеткен жок. Балуандардын кармашы токтогон учурда дароо токтотуп, кармаш уланган жерде дароо уланып карманат. Ал эми алыш белбөө күрөшү өзүнүн мына жарк эткен оюндары менен дагы кармаштары менен дагы истей алат эле. Бирок бул жерде балуандар болушунча активдүү болууга чакырып, жолсо атаандаштар упай берсе болмок. Элдар Мурзабек уулуна 2 упай жана азыр керемет жүрүштөр жасаган. Демек, бир гана упай берилген, 2 эмес. Ал эми каптал калысы барган сайын 2 упай болчу деген көрсөтмөсүн берет. Жана тала калысы же болсо борбордогу чийим ичиндеги калыс мынтип 1 упайды гана көрсөткөн. Жана мынтип азыр экөөнү 2 жакка туруп турууга чакырды дагы. Калыстар өз ара акылдашып алат. Канча упай берген, кандай учурда экенин дагы байкайбыз, көрөбүз. Демек, мына 1 упай ыйгарылгандан кийинки кармаш Элдар Мурзабек уулу бутту кошкон болчу. Эми эсептейби 2 упай бар жана Элдар Мурзабек уулу.
упайлар жагынан алдыга чыгат Адылбек Эгемберди уулу. Умтулушу зарыл, убакыттар болсо баштагыдай эмес, эми 1 мүнөттөн азыраак убакыт бар жана бул жерде балбандардын кармашын байкайбыз, айрымдарынын капталдарына корлордун өтүп кеткенин дагы көрүп жыйынтыгында Адылбек Эгемберди уулуна упай берген болчу. Канча дагы Элдар Мырзабек уулу атаандашын тартам деп өзү анын досмасына түшүп калды. Чындыкты байкап туралы. Кармашууланат. Элдар Мырзабеков жана Адылбек Эгемберди уулу. Дал ушул эки балбандын кармаштарын улантып көрөбүз. Бали. Азыр Адылбек Эгемберди уулу мынтип эми акырындык менен упайлар жагынан алдыга чыгып барат. Керемет эки упайлык ыкма жасады. Жана буга чейинки атаандашын ашырып чабууда өтө керемет жүрүштү Адылбек Эгемберди уулу жасаган дагы болчу. Кайбыз 40 секундадай убакыт бар. Мына соңку чыккан балбандар өтө көпкө чейин карманып акырындык менен дагы күрөштөрдү өткөрүштү. Болушунча ийгиликтүү өзүнө ишенимдүү өткөрүшү керек. Элдар Мырзабек уулу Бали эки упай бар жана жакшы мына жүрүштү жасады. Демек 1 упай көрсөтүлгөн, 2 эмес. Ушул жерде секунданттар абалды байкашы керек. Мына караңыздар, сол менен алган жана жамбаш менен түшкөн. Демек 2 упай берилеби? Байкап көрөлү. Же каптал менен чукалды деп эсептөөдө. Айтар канча дагы калыстардын кайталоодон бардык абалды жөнгө салышып карап алышат. Биз болсо ушул аракеттерин байкайлы. Упай атышуулу менен таза жеңишке Аппанов Добробек келишти Бакин. Биrinci takımlar Hayır Beyliyev, Nurhanat Çalalava, Abidinov Bayaman, Dobrohomeska. Dayanak Tursun, Maratbay Uğur, Kincebay, Arabay, Saparov, Burhan, Eskabadov. Yaşıl Çaparcan Kayıpirdiyev, Nurhanat Çalalava, Türk Çaparcan, Abidinov Bayaman, Eskabadov. Este que yo visité a equipo.
Чемпионшip үчүн 1 балл, Новосибирск жашы 2 балл. Демек, упайлар Элдар Мурзабек уулуна ыйгарылат 7-5 жана ушул жерде убакыт өтө аз калды, 6 гана секунда. Андыктан Адылбек Эгемберди уулу эгер жеңишке жетсем сандат чамдап таза 2 упайлык ыкманы алыш керек. Убакыт бар жана кимиси көтөрүп кетет. Дегиче Элдар Мурзабек уулуна кайрадан айлантат жана дагы мынтип таза көтөрүп чабуу менен жеңишке жетип убакыт дагы соңуна чыгат. Биз болсо Элдар Мурзабек уулунун кийинки баскычка чыгуусу менен куттуктайбыз. Жана келемизден 1-32 финалдын эң соңку кармашын көрөбүз. Бул жерде Элмурат Турдубай уулу менен Кылымбек Хабибуллаевдер келемизден чыгышат.